Assalamu alaikum. Qandaysiz baka? Tavarды alып келдім байке, даярбыз сізге? Qanday? Eljar байке емессіз бе? Тамашалап ойлайсыз бе байке? Жоқ, менің атым Арыстанбек. Eljar емессіз бе? Азыр мага шалган силер емессиңер бе? Бияктан бирөө товар алат эле да, ошону неме алып атканбыз да. Смесь турбайсызбы? Дар. Siz албайт белеңиз? Жоқ, мен келжем. Жо, негизи албайт белеңиз дейм. Жоқ, дарым неме? Синхрон деген дары да. Алдын ала кишинин оюн окуп каласыз байке. Кандай? Алдын ала кишинин оюн окуп каласыз да. Жоқ. Албайсыз бе? Акчам жок ага да. Ала. Не болдуң э? Макуланды байке. Сизге чалайын анда эми. Сиз го деп бояк жакта дегенден сизге келгем да. Мен күтүп отурам бу жерде. Макул, рахмат. Саламатсызбы эже? Кола бар бележе? Кола. Кола бар бележе? Yok, emeği var. Limonat satar. Limonat бар бе? Kayakta kola satar. Андай кола жок бележе? Bu var. Эмне бар эже? Мен просто айылдан жаңы эле келгем да эже, анан билбейт экенмин да. Sen bilirsin mi? Ооба, билем, анан эже биякта кола сатат дегенден кола сурадым да эже. Ошо айылдан келгем да жаңы эле эже. Кыз издеп келгем да эже. Tamam bak. Анан ошо жакында 2-3 күндө үйлөнүш керек болуп атат да. Sırosuna var. Срочно. Tamam bak. Анан кыз чыкпай атат деп коюңуз эже. Кыздарыңыз жок беле? Yok, men bilmiyorum. Эмнеге эже? Namaz okuyorsun da. Намаз эми аракет кылабыз да, бирок эми азыр Namaz okuyan. жок, кызыңыз үчүн окуп деле бермекпи эже? Andaylar okuş kıyıda. Болбойбу андайлар, э? Ateş namaz okuş gerek. Balada namaz okuş gerek. İslam dini şiştir. O zaman da veremem. Эми балким сүйлөшүп эми баягы жылдызыбыз туура келип калса, балким кызыңыз жакшы көрүп калат меничи. Bizde söyleşpeyt, bizde 1-2 Анда мындай кылалы эже, мен ата-энемди чакырып келейин. Үйүңүзгө барайын, сразу эле сүйлөшпөй эле алып кетип калайын. Жакпайсың да. Намаз окуп. Кызыңыз мен Намаз окуун. Сабаттарга чык. андан кийин анан келиш керек бе? Макул эже, жакшы алыңыз энди. Чоң рахмат. Ошентейин барбы? Чоң рахмат. Мейлиңиз байке. Байке, эртең үйлөнөйүн деп аттым эле да байке. Анан бүгүн бир кыз менен таанышканга бармакмын да. Жо, таанышмын, просто азыр биринчи жолу баягы кыз менен жолуккантам да. Эң биринчи жолучу. Мурда кыздын бир колун эле кармап көрүп, анан кантип таанышам? Кеңеш берип кое аласызбы? Sen аны көрөлөк болсоң, кантип үйлөнөсүң? Мындай бир айдан бери интернет аркылуу сүйлөшөм да. Интернет аркылуу бөлөп да. Sen ал менен мындай бет маңдай сүйлөшүң. Аны мисалы үчүн сенин характериңе жагабы, аны сага жагабы. Силер билишиңер керек бири-бириңерди. Мисалы үчүн эчтекени көрбөй билбей туруп эле биринчи жолу көрүшкөндө сен үйүңө апарып алып, расход кылып, башкалар кылып, сен үйлөнүп алдың. Үйдөгүлөр дагы үйлөн деп ушинтип шаштырып атпай, анан барып туруп сразу сени алам деп туруп эле алып кетип калыш керек болот да. Болбой калабы анда, э? Sen жок дегенде бир ай сүйлөшүң керек да, бир адамдын сырын, мындай жүз сырын, же бир кандай отношениясын сезишиң керек да, ал сезиш керек, сен аны сезишиң керек. Бир татынакай кыздардын же бир кыздардын жанына келгенде мындай калтырап, титиреп кете берем да. Ал боюнда бар, менде да болгон жаңы неме таанышып неткенде. Адам мындай болот, эң мындай өзүнө жаккан, же мындай сүйүп калган адамын анча кыйын сүрдөйт. Ошо сен айтканча калтырап туруп, же сөзүн жоготуп, же сөзүн таппай ушундай боло берет. Анан бүгүн барып ошо мындай барып алып, алдына барып алып, облом болуп калбаймынбы деп атпаймынбы байке? Если сага кыйын жагып, сага саппат айтса,
Sen oşonda bolasın, öz içimden hattara kasıp sözün tappay, tutalaktanıp, men süйлöşün bilbersin dersin. Eger sana jakpamsa ben bara süylöşün. Var öyle onda barıp kişi süylöşkende baykalat da. Men hazır 54'te çıktım, 55 yıl ödedim. Bundan kança bir 30 yıl oldu uylanğanda. Geçen ay uylanğanda. Oşonda maga takırtsız jakpay жүрген. Ошон geç uylanğam men. Anan özüme какая-то ошол азыркы жашап аялым мындай встреча болуп кеткендечи, sen айтмакчы мен дагы эмне дешим билбей, даярданып келген сөзүмдү унутуп, өзүмчө кызыктай болуп, анан кечкен унчукпай эле тиктеп отуруп берип, болуп, мындай бир калат болгон учурлар болгондо. Азыр мен деген мындай кылып алгам да байке. Мына баракка жазып алдым да. Анан сен ардын тожа. Үнтүп столдун астына мына коюп алып анан сүйлөсөмбү деп атпаймын да. Мына сүрүлүп туруп анан сөздөрүн унутуп калганда анан баягы кагазды карай коюп дегеним да. Болбой калабы андай, Кагаз менен болбой да. Бир кишилер сүрдө болот. Анан кийин экинчи жолку да сүрдө боласың. Сен бири-бириңди түшүнүп атасың. А сен сүйлөшүп тура албасаң сен ата-энең ушунча расход кылдырып башлаган анан бир айдан кийин мисалы үчүн сен ага жакпай, сага жакпай ажырашып кетсеңер, ага дагы завал, сага дагы завал. Ата-энеңге да ажырашып кетсең кайра бирди алабыз да байке. Аласың, бирок эми болбой калат да. Болбой калат андай. Сен мисалы үчүн көрөйүн деп алып аткан жоксуң да, сен ала турамсаң төлүгүң ойлоп аласың да. Ал жагы да бар. Мисалы үчүн болсо болбосо жок деп алып аткан жоксуң да. Сен төлүгүң ойлоп атасың да, туурабы? Да. Ошон үчүн абдан ойлонуш керек. Келип алып анан энди. Сен барып сразу эле алып келем деп, сен бүгүн барып bir kafe болсо керек, 1-2 сааттан кийин ошо жолукмакмын да. Ооба, 1-2 бар карача суу. Азыр дагы буттар титиреп ошону ойлоп алыпчы. Колдор титиреп эле, бир башкача болуп эле. Бир жолу сүйлөшүп ошентип, экинчи датты болот. Андай болбой калат, Уже экинчиде мындай сен көңүлүңө жагып ал, сен ага жага турган болсоңчу, уже жакындашып баштайсың. Наоборот, бири-бириңе поддержка кылып атасыңар да. Эгер жакпай турган болсоңор, анда ошо биринчиден ошол жерден эле кетип калабыз дейсизби? Ошо азыр ал келбей койчу, сен барбай алсаң ошондой болот. Жок, азыр мен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп анан мына келип туруп, ошо кыз менен тааныштым. Баягы үйдөгүлөргө мурда айтып койгом да мен кызым бар депчи. Алар деле билбейт да, баягы мындай сүйлөшүп жүргөн, жолугуп жүрөт го деп ойлоп атат. Анан бүрсү күнү алып келесиң деп уже эртеңке уже даярданып алышкан да алар дагычы. Ошол завалда сен айтышың керек, туруп тургула кайта бир ай туруп тургула дешиң керек эле да. Мен 6 ай сүйлөшкөм. Мен азыркы жашаган аялым менен жарым жыл сүйлөшкөм. Раза сиңишип, бири-бирибизди бийлип, анан кийин алып качпай, нетпей эле жөн эле сүйлөшүп эле үйгө келгем. Мен ойлоп аткам да, отказ берсе да болбой, мындай күч менен алып кетип калайын депчи. Андай да болбой калат, Күч менен мейли алып келесиң, мейли деп жолу салып коесуң күч менен. Bir ayga жетпей ажырашып кетсең эмне болот? Жалып кетип калса. Ал жери да бар бирок. Андан көрө сен ошо мен айтканда хотя бы бир ай сүйлөшсөң, мисалы үчүн силер мындай сүйлөштүрүп келсеңерчи, айда ажырашуу деген болбойт да. Себеп дегенде силер сүйлөшкөнсүңөр да. Мен ойлоп атпайм, бирөөсүн. Мисалы сен азыр күчкө салып алсаң, ал бир 10 күндө эле ашып мүмкүн. Пошел ты деш мүмкүн. Сен мени сүдүрүп алып келгенсиң да. Мен сени каяктан билейин деп, туурабы? Эми ошентип кетсе кайра экинчисин эле алып алабыз деп баркам да. Болбой калат, Экинчисин дагы сен тоготпой болсо, сен биринчи аялың тоготпой кетип калган деп сөз чыгат. Сен о биринчи үйлөнгөн экенсиң. Анан экинчисин дагы ошентип турбай ал, Экинчиси дагы ошентет да неме деп. Сен жакшы болсоң ошо менен жашап калат элең дейт. Көрдүң ушундай сөздөр чыгат. Өчүн не дейт аны биринчисинин неси, экинчисинин неси бир-бири деген сөз. Кыскасы жакшы ойлон, да кененирээк ойлонуп, Yok degende bir üç yok. Hatta bu üstüne çağır. Ana görüp alıp gelip olsam bilmem de adam. Baya сүрөттөн жагып атат да. Сүрөттөн жагып анан сүйлөшүп калды анан. Ama ostanın peyli çort duran sen ayaktan bilirsin. Сүрөттөн сага жакшы сүйлөп койрот да. Анча тийишип көрүшүң керек ошолук көтөрбөйбү. Амашалап көрүшүң керек. Амашаны көтөрбөйбү. Ошентип ара совпадение болот да. Саат көргүн. Ана көз жумуп алып жанда Alo kamçı men сага алып келип алганда алып болбойт да. Анан байке, мен деген азыр деген таанышып келем да. Келгенден кийин анан
Барарга жери жок болуп атат да. Eşit alıp da. Жок, эчте болуп эмес, өзүм келем да. Өзүм айылдан келдим анан. Келгенден кийин каяка барам? Айылга биринчи жолу келип атам да Sen бияка. anda yaşlık отношения ana baştaşçı sençi yok degende 2-3 tür kızıl gül alıp alışın gerek tanışkan. Oşa kızıl gülді berip anan уже az sezdi başlaydı. Значит bu нормальный okşaydı. Kızıl gül suyunun simvolu dep koydu. Men de dele jaş bolgam da sezdim. Namere kola alıp yürüp oturup sekin süйлөшүп, andan süйлөшүp, anan geleyin da süйлөшөйлү dep da arbap sarbap degende erkek arbайт da. Kız bala arbamak da. Ana kız balаны taşış gerek. Ana sen жүрөгүн багындырышың керек. Ал кийин сааттанбай телефон кылып тура турам болуш керек. Кел сүйлөшөйлү мынтейли деп. Sen ошого жеткизишиң керек да. Ana sen жагып сүтүрөп эле алып келип алганың менен 10 күнгө жетпей ажырашып кетсең бүт баары завал болот. Ошо анан байке ошо тиги үйлө азыр балким эмет жагып калса биякта калыш керек болуп атат да. 2-3 күн калышым керек да, туурабы? Sen ayılık alıp ketem деп келдиң. Жок, айылга алып мен айылдан келдим байке жана. Мен муну айылга алып кетем деп келдиң. Нарындан келдим. Сразу. Мен өзүм үйүм болсо мейли болчу. Кыз жагып калса, экөөбүз бири-бирибизди жактырып калсак 2-3 күнгө калабыз да, анан сиздикинде туруп турсамбы деп атпаймынбы? Гостиницалар барбы? Гостиницалар бе? Ошолордун да билбейм да байке. Мал багып жүрүп эле. Малдын артынан жүрүп эле эчтекени билбей калыптырбыз. Муну тешиктен өтүп турчу, туура нарак барсаңчы, ошолда гостиницалар бар. Бар бе? Ошакка барайын анда. Сиздикине да болбойт турбайбы? Жок, мен өзүм үйүм болгондо боло берет болчу. Мен как бирөөнүн үйүндө тургандаймын да. Той союн баарын анда байке атыңызды айтыңыз. Кудай буйруп, баягы жылдызыбыз келишип калса тойго чакырамыз сизди анда. Эл чоо балким нарынга келе бересизби? Эми азыр мен андай тойго бара турган шартымда. Шартыңыз жок бе? Кысасы удача каалайм да сага. Байке, рахмат. Ошентип эме кылайын анда мен да. Чоң рахмат кеңешиңизге. Мондай бир оор акыбалда калып калганда айла жок сурайт экенсиң да, кеңештичи байке, туурабы? Эч ким эме кылбай атса. Хорошо. Чоң рахмат. Өзүм үйүм болгондо мейли болчу.